Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Ушу доор алмашып атат. Кылым тогушту 2000-жылы, андан бери мына 19 жыл болуп баратат. Мына ошондон бери өткөл ылгоо болуп атат. Азыркы мезгилдеги адамзаттын анан улуттар аралык үй бүлөлүк пикир келишпестиктер, табияттын кырсыктары, ар кандай оорулардын көбөйүшү, аты жөнү аныкталбаган оор сыркоолор. Мына ушунун баары өткөл ылгоонун мезгили себептери болуп аныкталат. Өткөл ылгоо деген бул өзү эмне? Бул өзү татаал. Жана бал китепте молдо кожолор сүрөттөгөндөй кыямат күндөн өтүү дегендей, ошо кыяматтан өтүү болуп атат азыр. Кылдан ичке, кылычтын мизинен мындай мизинен өтчүдөй болгон бир мезгил болуп атат. Эми буну кандай түшүндүрсөк болот? Пенде периштеге айланыш керек болуп атат бүгүнкү күндө. Пенде сыпаттан периштелик сыпатка өтүш керек. Же болбосо адам арбай сыпатка өтүш керек болуп атат. Же адамдын анатомиясы астрологиянын ролун аткарган атат. Демек бул татаал да. Жөн эле жүргөн адам ааламдын ролун аткарып калуу. Же өлүм жоюлган атат. Адам өлбөстүккө өт. Мына караңызчы. Бул татаал. Пендечиликтен чык. Бул татаал. Ак карадан чык. Бул татаал. Мына урматтуу журтум, бул өткөл деген ушундай бир татаал болот. Адамдын өтүшү өзү татаал болот. Ооба биз түшүнүп атабыз, улуттарды түшүнөм, адамзатты түшүнөм, пенделерди түшүнөм. Себеби мындай күн болуп көргөн эмес да. Бүгүнкү заманга чейин адам жаралгандан бери адам көп жылдык эволюция, эмгектин негизинде, тажрыйбанын негизинде гени сөөгү жетилип, бош жаткан кара куш мээс ишке түшүп, мына жаңы доордо. Анан ааламдын ролун аткарып калуу. Же Кудай сыяктуу жаратуучу касиетке ээ болуу. Ал аткарып калуудан дагы ошол бир жоопкерчилик мойнуна түшүп атат да. Мына эски Кудай жоюлду дейт да, сени кийип алды дейт. Демек, анын ордун аткарыш керек. Дүйнөгө чечим чыгарыш керек. Табиятты бейишке айландырыш керек. Адамзатты мына куйруктуу жылдыз арстан алай инопланетанын деңгээлге өстүрөт болуп атпайбы? Инопланетанын деңгээлге жеткирет эң башкысы 15 секунддун биринде ушул болуп атат. Аны үчүн окмуштуу сенин астыңда бир тыйын болуш керек. Аны бир 6% мээс иштеген болсо арстан алайдын же жаңы доордо адамдын 100% мээс иштеш керек. Демек, алар ачпаганды сен ачып беришиң керек. Ошон үчүн изденүүгө туура келет. Ошон үчүн ар жактан ошо бир адамдын турпатын ар жактан даярдап келген ушул болуп атат. Караңызчы, ошентип жоопкерчилик пайда болуп атат ар бир адамда. Мисалга, ата конушуңан көч дегендей эле болуп атат да. Же болбосо Ленин заманга чейин Ленинде бир бурулуш жасап кеткен адам го. Бай болуп эле жашайм деген. Анткени байдын баласы бай болгон, хандын баласы хан болгон келген го. Кедейдин баласы кедей болгон. Анан байлардын малын ортого тартып туруп, анан кембагалдарды башчы кылып койгондо анан оюна келген эмес да байлардын. Мындай заман болот депчи. Анан ошондон басмачы болуп атпайбы аларчы? Талаалап качып, кайра басып алабыз, кайра тартып алабыз деп анткени түшүнө да кирген эмес. Ошол сыяктуу дагы азыр адамзаттын ошо ааламдын ролун аткарып калам.
деген бул түшүнө келген эмес. Же болбосо ошондо кембагалдардын башчы болуп, башкарма болуп калабы? Жетекчи болуп, ал түшүнө да кирген эмес. Билим алуу түшүнө да кирген эмес. Кароого алынат деген да түшүнө келген эмес. Жана детдомдорго барганы ошол сыяктуу азыр дагы адамга татаал болуп атат да, ааламдын ордун аткарып калуу, караңгы күчтөрдү жоюу, анын ордуна адам отуруу. Ошондо анан психология аябай кыргынга учурайт. Мына урматтуу улуу журтум. Илим, мына ааламдык илим гана сиздерди ошол инопланетян деңгээлге, же болбосо ааламдык деңгээлге, арбайлык, кудайлык деңгээлге, энергия деңгээлге жеткирет. Анын ачкычы, анын коду кайра эле Арстан Алай, жолу Арстан Алай болуп атат.